Акыркы убакта коомчулукту кооптондурган көйгөйлөрдүн бири бул паспорттогу улуту деген графаны алып салуу туурасында Тайырбек Сарпашевдин билдирүүсү болду. Тайырбек Сарпашев баштаган демилгечилер улутту унутта калтыргысы келгенеби, же тескерисинче улут аралык ынтымактуулукка жасаган кадамыбы? Бүгүнкү берүүбүз мына ушул теманын алкагында болмокчу. Кызматыңыздарда мен Илгиз Шернияз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү талкуубуз Ысык көл жана Жалал Абад областарынын арасында болмокчу. Ысык көл облусунун намысын Бекжан Ишенбаев жана Жылдыз Арстанбек кызы коргошсо, ал эми Жалал Абад облусунун намысын Баялы Аскаров жана Нурсултан Бейшенбек уулу коргонмокчу. Талкуубузга калыстык кылуу үчүн атайын эксперттер чакырылган. Эмесе тааныштыра кетсек. Проекттин редактору Нурайым Шамырканова, тема боюнча адис Баяр Жумашев жана таймкипер Максат Максутов. Бүгүнкү талкууну ачып берүү үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жалпы талкуунун катышуучулары, келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Менин атым Жылдыз. Эми бүгүн болсо биз абдан кызыктуу талкуу жүргүзөбүз деген ойдомун. Себеп дегенде бүгүн Кыргызстан үчүн абдан маанилүү болгон теманын тегерегинде талкуу жүрмөкчү. Эми биздин өкмөт тарап эмне деп эсептейт? Биздин өкмөт тарап жаңы паспорт үлгүсүндө улуту деген графаны алып коюуну туура чечим деп эсептейт жана алдыңкы мүнөттөрдө биз сиздерге эмне үчүн туура экендигин көрсөтүп бермекчибиз. Биз паспорт жөнүндө сөз кылып жатабыз, урматтуу достор. Эми паспорт деген эмне? Паспорт бул кайсы бир адамдын бир өлкөнүн жараны экендигин көрсөтө турган мамлекеттик документ болуп саналат. Эми биз азыркы учурда Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгү ID паспорт колдонот. Ушундан 2007-жылы биз биометрикалык паспортко өтөлү деп жатабыз. Биометрикалык паспорт деген эмне? Бул акыркы 10 жылдын ичинде дүйнөнүн 104 мамлекети кабыл алган паспорт болуп саналат да. Анын ичинде биз ошол эле мактап аткан Япония, АКШ, Россия сыяктуу көптөгөн өнүккөн мамлекеттер бар. Эми Кыргызстан ушул системаны колдоп, ошого өтөлүү деп жатабыз. Биометрикалык паспортто улуту деген графа алынып коет. Эми бул тема талкуулангандан бери коомдо ар кандай талкуулар жүргөн жана бул системаны аягына чейин түшүнбөй туруп эле ар кандай туура эмес ойлор бар чыккан. Мисалы Кыргызстандын кыргыз улуту деген 20 жылдан кийин, балким бир 30 жылдан кийин жоголуп кетет деген кандай десек гипотетикалык көз караштар болгон. Бул албетте туура эмес. Себеп дегенде бул системада биометрикалык паспортто улуту деген графа улуту деген нерсе толугу менен алынбайт. Ал нерсе ошо биометрикалык паспорттун микросхемасында же болбосо чипте сакталган. Демек бул бир. Экинчиси, эмне үчүн улуту деген ошол мисалы паспорттагы жазууну гана алып коюш керек дагы, ал микросхеманын ичинде сакталып туруш керек. Анткени себеби, мисалы дароо эле бир жака барганда паспортуңду көрсөтсөң, улуту деген жазууну көрүп, кандайдыр бир дискриминация пайда болушу мүмкүн. Мисалы Кыргызстанды өзүн алып көрсөк, Кыргызстанда 80ден ашык мамлекеттин өкүлдөрү бар да. Өсүү тартиби боюнча да кыргыздарга караганда, мисалы өзбектердин төрөлүү саны көп экендиги тастыкталган. Ошол себептен булардын кандай десек, ар кандай дискриминацияга кабылган учурлар бар. Кыргызстанда жашап туруп, кыргыз улуту болбогондугу үчүн башка дискриминациялык учурларга кабылган учурлар бар. Ошол себептен биз бул жактан баягы улуту деген графаны алып туруп эле аны микросхеманын ичинде сактап коюуну туура деп эсептейбиз. Эми паспортто эмнелер жазылат, урматтуу достор? Биринчи, анын аты жөнү керек, сөзсүз түрдө жазылат, анын туулган жылы жазылат. Мисалы жумушка алып атканда анын кайсы жерде жашагандыгы жана башка маалыматтары жазылат. Ал эми улуту деген нерсеге келе турган болсок, Кыргызстанда жашаган улуттардын бардыгынын мыйзам алдында укуктары бирдей тең. Аны биз улутуна карап баягы бул кыргыз жараны экен, бул өзбек жараны экен деп бөлбөшүбүз керек. Ошол себептен биз бул улуту деген нерсени алып койсок туура деп эсептейбиз. Андан кийин эми биз улут жөнүндө сөз кылып жатабыз жана абдан көп талкуулар болуп, ошонун негизинде кыргыз улуту жоголуп кетет деген ойлор айтылып жатат деп айттык. Бул улут жөнүндө сөз болуп жаткандан кийин улуттук баалуулук жөнүндө да сөз болуш керек деп эсептейм. Улуттук баалуулук деген эмне? Улуттук баалуулук бул кыргыз элинин кылымдардан келе жаткан каада салты, үрп адаты, ошол эле ыр-жомоктор, материалдык жана маданий байлыктар болуп саналат да. Эми паспорт улуттук баалуулукка киреби деген сөз келет. Албетте кирбейт. Мисалы улут качан жоголуп кетиши мүмкүн? Улуттук баалуулуктар жоголгондо жоголуп кетиши мүмкүн. Же болбосо эгерде мен салт санамды, каада салттарымды колдонбой калсам, кыргыз деген улут жоголушу мүмкүн да. Бирок паспортто кыргыз деген жазуу жазылбай калгандыгы үчүн эле кыргыз деген улут жоголуп кетет деген гипотетикалык ойлордон таптакыр алыс болушубуз керек.
дагы сөздү жыйынтыктап жатып бир нерсе кошуп кетким келет. Албетте мен кыргызмын. Менин улутум кыргыз. Бирок ошол эгерде мен бүгүнкү күндө ID карт колдонуп жүрүп, эртеңки күндө мага биометрикалык паспорт бере турган болсо жана анда улуту деген графа жазылган эмес болсо, мен ошого карап Кыргызстанды сүйбөй калам дегендикке жатпайт. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Карама каршы оюн билдирүү үчүн сөз төгүндөөчү тараптын башчысына берилет. Саламатсыздар, урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу мекендештер, урматтуу эксперттик топ жана биздин атаандаш тарап. Аты жөнүм Аскаров Баялы. Бүгүнкү темада оппозиция лидеринин милдетин аткармакчымын. Бизге чейинки спикердин сөздөрүнө токтолуп кетели. Албетте бүгүнкү нукта бул биздин жаңы паспорт үлгүсүндө улутту деген графаны алып салуу боюнча талкуу болуп атат. Биз бул азыркы бизге чейинки спикерлердин айтканына каршыбыз. Эмне үчүн экендигин азыр далилдеп беребиз. Биринчи эле булардын таянган негиздемеси бул ошол дискриминацияга кабыл атышат, башка улуттун өкүлдөрү деп атышат да. Бирок ушул жерде бир аябай чоң жарыя салып атышат. Аны жарыялагандан кийин аны далилдеш керек. Бул дискриминация ким тарабынан болуп атат? Катардагы жарандар тарабынан дискриминация болуп атабы, же укук коргоо органдарынын тарабынан болуп атабы, же болбосо дагы башка бир жактар тарабынан болуп атабы? Ал жөнүндө бүгүн кеп болгон жок. Биз билбейбиз ким тарабынан дискриминация болуп аткандыгын жана кантип дискриминация болуп аткандыгын. Бул такталбаган негиздеме. Такталбаган негиздеме артынан чечимдер сапаттуу болбойт деп эсептейбиз. Экинчисинде биздин баш мыйзам Конституцияда бардык жарандардын укугу бирдей көрсөтүлгөн дейт. Албетте бул факт. Бирок азыр ошол жарандык паспортто улутун жазып коюу менен биз буларга бирөөсүнө көп укук берип коюп атабыз, экинчисине азыраак укук берип коюп атабыз дегендей логика менен ойноп атышат. Ошол эле башка улуттагы, мисалы үчүн орус улутундагы жаран келсе деле, өзбек улутундагы жаран келсе деле, кыргыз улутундагы жаран келсе деле, Конституция бардыгына бирдей укукту берген. Эч кандай буга чейин мыйзам тарабынан эч кимге куугунтуу көрсөтүлбөгөн. Демек бул жерде азыркы статус-кво буларды дагы эки тарапты тең талаптарына жооп берет деп айтсак. Жана микросхема биометрика боюнча бир аз башында токтолуп кетишти. Бул эми азыркы механизмдин ишке киргизүү жолдору да. Азыр ушул талкуунун жүрүшүндө биз булардын акыркы максаты эмне экендигин биле алган жокпуз. Максат болуш керек. Эми мен ойлойм, бул баарыбыздын максатыбыз бул улуттар аралык ынтымакты чыңдоо, же болбосо бир концепциянын алдында биригүү болуш керек негизи. Бирок ал концепцияга жетүү жолундагы азыркы механизм жыйынтык береби, натыйжа береби, ушул суроо. Биз ошол жерден позициябыз бир болуп, бирок жетүү жолдорунда ажырап атабыз. Биз айтып атабыз, ушул механизм менен барбайлыгы болот. Анткени бул механизмди колдонуу менен жөн эле убакыт коротосуңар, жана жыйынтык болбойт. Эмне үчүн экендигин биз азыр көрсөтүп беребиз. Кыргызстанда ошол бир жерде улуттар аралык чыр-чатак болуп кеткен болсо, ал жерде экөөсү бири-бирине паспортун көрсөтүп туруп, мына мен көрүп ал деп туруп, анан чырдашпайт. Алар башында башка аң сезиминен, адеп ахлагынан жана башка бир себептердин айынан чырдашы мүмкүн. Бир улуттун ичиндеги чырлар деле бар, башка улут. Бирок паспорттагыны көрүп, анан чырдашып кеткендер бул жок эсе да. Бар болсо көрсөтүш керек болчу. Кийинкиси, биз эмне үчүн дагы каршы чыгып аткандыгыбыздын бир себеби бул эл тарабынан кабыл алынган референдум баш мыйзамда 38-беренесинде так көрсөтүлгөн. Ар ким өзүнүн этностук тийиштигин эркин аныктоого жана көрсөтүүгө тийиш деп. Көрсөтүүгө укуктуу деп. Мына Кыргызстанда 6 миллион калк болсо, ошонун биз баарына укук беришибиз керек. Кааласаң көрсөт, каалабасаң көрсөтпө. Ушундай азыркы учурдагыдай болуп калыш керек. Эгер сен дискриминациядан корксоң, эгер же башка эмеден корксоң, сен көрсөтпөй койгонго укугуң бар. А эгер сен улутуң менен сыймыктансаң, аны көрсөтө бергенге сенин толук акың бар. Ыраазычылык билдирем. Анда эмесе кезек кайчылаш суроолорду берүү үчүн тараптардын башчылары чакырылат. Урматтуу оппозиция башчысы, айтсаңыз, негизи биометрикалык паспортко 104 өлкө өтүп жатат да 10 жылдын ичинде. Бул жакшы көрсөткүч. Анан ушул 104 мамлекеттин ичинен улут боюнча чыр-чатак чыгып, же болбосо улуту жоголуп кетет деген кандай десем, ошондой ойлорго кабылган мамлекетти көрсөтүп бере аласызбы? Тактабай айтып кетчү нерсе бар. Биз биометрикага эч кандай каршы болгон жокпуз. Микрочипке да каршы болгон жокпуз. Биз улутту жоголуп кетет деп деле сизге жарыя салган жокпуз. Биз айтып атабыз, бул жерде негиз жок деп ушундай кадамды жасаганга. Биометрикага эч кандай биз каршылыгыбыз жок. Биометрикага каршы болбосоңуз, демек биздин ой менен кошулуп атасыз да, туурабы? Биз ошол нерсени колдоп чыгып атпайбы? Биздин аргументтер ошонун негизинде түзүлүп атат. Сиз биометрикалык данныйлар менен микрочипти колдонуп паспорт бере бериңиз, бирок ошол жерде графа болсун.
ал графаны элдер өзүнүн укугунан пайдаланып эл кандай аралык укугу болуш керек? эл аралык мыйзам боюнча ошондой мыйзам бар. Мыйзамдын негизинде кабыл алынган бул биометрикалык паспортто улуттуу микросхеманын ичинде көрсөтүлүшү керек деген жазуу бар. Анда микросхеманын ичинде да сыртында да көрсөтүп коюңуздар, эч нерсе албайт. Бүгүнкү сиздер коркуп аткан дискриминацияны мен жана суроо салып кеттим эле, ошол боюнча жооп берип койсоңуз. Дискриминация ким тарабынан болуп атат жана кайсы учурда болуп атат? Дискриминацияга кабылган учурлар көп. Мисалы жөнөкөй эле мисал алсак, биз Аки пресске жазып чыгыптыр. Өзбек жараны мындай деп айтат да, мисалы кыргыз жарандыгы кыргызстандык, бирок өзбек улуту дегенде эле өзбек турбайсыңарбы деген сыяктуу мамиле өзгөрүп атат дейт. Демек мунун мамиле өзгөргөндөн кийин, демек кыймыл иш-аракет да өзгөрөт. Мунун бардыгын ар бирин факты түрүндө мындай тактап айтуунун кажети жок. Анткени муну биз өзүбүз эле күндөлүк жашоодон көп эле көрүп келебиз да. Анткени себеби албетте улуту көрсөтүлгөндөн кийин кайсы бир түшүнбөстүктөр болот. Анткени элдин бардыгы беш кол тең эмес, ар ким ар кандай мамиле кылат. Ошол себептен биз айтып атабыз, паспортко келгиле, паспортко жарандыгын көрсөтөлү, бирок улутун көрсөтпөй эле коелу, ал микросхеманын ичинде сакталып ойдон кала берсин деп. Ушул жерде ошол өзбек улутундагы биздин мекендешибиз өзбек болуп туулуп калгандыгында же ошол маданиятты алып жүргөндүгүндө маселе болуп атабы, же ошол конфликтке барган кишилердин аң сезиминде же болбосо толеранттуулугунун коомдо жоктугунда болуп атабы? Же ошо кайсысында болуп атат? Албетте, муну так кесип айтканда мындай болот да, мисалы толеранттуулук деп атпайлыбы, ошол нерсеге паспортто түрткү берип коюп атат да бул учурдачы. Себеп дегенде, ооба, эки адамдын ортосунда, кыргыз менен кыргыздын ортосунда деле чыр чыгышы мүмкүн, кыргыз менен казактын ортосунда деле чыр чыгышы мүмкүн, бирок эң дагы ушулга кошумча эле паспортто улуту жазылгандыгы үчүн чыр чыккандагы учурлар бар. Ошону алдын алуу үчүн биз ушул кадамга барып жатабыз. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз ырастоочу тараптын мүчөсүнө берилет. Саламатсыздар, урматтуу жалпы аудитория. Бүгүнкү менин аты жөнүм Ишенбаев Бекжан, Ысык-Көл областынан. Мен өзүмдүн сөзүмдү өкмөт башчынын сөзүнөн баштап, жана өкмөт оппозиция башчынын сөзүн төгөндөө менен баштасам. Бизде айтып жатышат, буларда силерде негиз жок дейт. Кандайдыр бир максатты көздөп атасыңарбы дейт. Албетте биздин максатыбыз бар, жарандарга жеңилдик түзүп берүү. Мыйзамдар, ар бир нерсе жасалып жаткан иш, мамлекет тарабынан жасалып жаткан иш, өкмөт тарабынан жасалып жаткан иш сөзсүз түрдө ошол өлкөнүн жарандарынын коопсуздугуна, алардын жашоо шартынын жеңилдешине түзүлөт да, негизделет да. Биздин негизгибиз бул жерде кыргыз жараны ошол эле паспорт алып жатканда, билесиздерби, мисалы мен Ысык-Көл областынан Бишкек шаарына көчүп келсем, эмне деген толтура документтер чогултушум керек да, бир кучак документ чогултуп келип, тияка бияка убактым кетет. Эгерде микросхемага улуту, аты жөнү, туулган жери жана башка жерлердин баары тең улут микросхемага киргизилсе, жанакы чипке киргизилсе, ал жерден бир эле жерден, мисалы Ысык-Көлдөн Бишкекке келип, бир эле жерден которуп койсом убакыт да кетет экен. Булардын же айтып жаткан убакыт коротуу деген нерсеси тескерисинче. Биз убакыт коротпой тез аранын ичинде бүтүргөнгө туура келет. Анан бул жерде кыргыз жараны деген жакшы нерсе болуп атат да. Биз кыргыз улуту, Кыргызстанда кыргыз улуту, өзбек улуту, же болбосо орус улуту, тажик улуту дегенден көрө Кыргызстандагы кыргыз жараны деген кандай бир жакшы көрүнүш, жакшы көз караш калыптанат. Анткени билесиздерби, биз дүйнөлүк туризмде болобу, бардык кандай саясатта болобу, аренада болобу, Кыргызстан десе Россиянын ичиндеги же болбосо Казакстандын ичиндеги мамлекет катары көрөт экен да. Ал эми биз кыргыз жараны деп паспорт менен, ошол паспорт менен эл аралык мамлекеттерге, башка дүйнөлүк мамлекеттерге чыга турган болсок, бул кыргыз жараны деген өзүнчө бир мамлекетти түшүндүрөт да. Кыргызстан деген мамлекеттин бар экен, дагы айкын ачыгыраак, эркин көз карандысы мамлекет экенин түшүндүрөт. Эми булардын жанагы 38-чи беренесинде ар бир адам укуктуу деп атпайбы, бул жерде биз айтып жатабыз, такыр жазып салбайбыз дейт. Каалаган адам улутун көрсөтөт. Каалаган адам, дискриминациядан корккон адам, булар өзүлөрү айткандай, чиптин ичине улутун көрсөтпөй да коюшу мүмкүн, көрсөтүшү да мүмкүн. Ал ар бир адамдын өз эрки. Бул нерсе Казакстанда да сыналган, бул практика Латвияда да сыналган, Россияда да сыналган. Ал эми дагы бир нерсе айтып кетейин, Германия менен АКШда улуту деген графа көрүлбөй эле келет экен, бирок азыркы күндө кээ бир популисттердин көз карашы боюнча улуттун жоголуусуна түрткү берет. Кийин 20-30 жылдан кийин болобу, көп жылдан кийин, кандайдыр бир убакыттан кийин кыргыз деген улутту биздин балдарыбыз билбей калат, кайсы улуттан экенин билбей калат деген кооптонуулар бар дейт. Биз айта кетет элек, бүгүнкү күндө немистер
өзлөрүнүн улутун балдары, биз немис эмес экенбиз, улутубуз ким экен деп эч кимден сурабай эле да, бул билинет. Анткени үй бүлөдөгү тарбиядан паспорт эч кимге тарбия бере албайт да, улуттук баалуулукту үйрөтө албайт. Бул жөн гана мамлекеттин жараны экендигин аныктаган эле нерсе. Ал кайсы жерде канчанчы жылы туулган, өздүгүн аныктап турчу эле жаран. Ал эми улуттук баалуулук деген нерсени паспорттагы улуту деген кенедей эле жазууга, 4 жазууга, 5 тамгалуу жазууга чектеп койбошубуз керек да. Улуттук баалуулук деген бул эне тил, улуттук баалуулук деген кара салт, улуттук баалуулук биздин материалдык байлыктарыбыз. Демек, улут деген жазуу эле паспорттагы бул биздин улуттук баалуулук болбойт экенбиз. Биздин негизги максатыбыз эмне? 20-беренеде айтылып жатат, ар бир адам улутун өзү ырастайт дейт. Мен мажбурлап айткем, сенин улутуң мындай болсун, сенин улутуң тигиндей болсун деп. Демек, жарандарга дайыма ыңгайлуулук, жеңилдик, коопсуздук жана дискриминациянын алдын алуу, ошондой эле убакытты туура пайдаланып, азыркы күндө убакыттын тез болгон заманда убакытты туура пайдалануу. Демек, эч кандай улуттук графаны алып салуу деген бул улуттун жоголуусун билдирбейт. Рахмат. Өзүнүн оюн билдирүү үчүн сөз сөгүндөчү тараптын мүчөсүнө берилет. Арбаңыздар, урматтуу сыналгы көрүүчүлөр, биздин аудитория коноктору. Атыжаным Нурсултан Бешимеулу бүгүнкү күндө оппозиция милдетин аткармакчымын. Достор, бизге берилген нукта боюнча өкмөттүн сунуштап жаткан законопроект демилгеси. Башкача айтканда, бул мыйзам боюнча бүгүнкү күндө биздеги биометрикалык паспорттогу 5-графаны же болбосо улуту деген тамганы алып салууну сунуштап жатат. Биздин оппозиция буга эмне үчүн каршы чыгабыз? Эң биринчиден, туугандар, бизде жакшы билебиз, Кыргыз Республикасы бул укуктук мамлекет. Башкача айтканда, бизде 1,5 миллион башка улуттун өкүлдөрү, ошондой эле 4,5 миллион кыргыз улутундагы адамдар бар. Ошонун ичинен 4,5 миллиондун ичинде мен да кирем, достор. Менин паспортумда улуту деген тамга болуусун мен каалайм. Башкача айтканда, бул менин укугум. Себеби дегенде, достор, биз жакшы билебиз, Кыргыз Республикасынын ошол жарандардын укугу боюнча 37-беренеде жашынакай жазылган. Ар бир этноско таандык, улутка таандык адамдар өздөрүнүн улутун өздөрү сунуштайт. Башкача айтканда, алар кааласа так белгилей алат, кааласа ал нерсени көргөзбөй койсо болот деп. Ал эми биздин өкмөт болсо, бул нерсе, бул укугубузду тартып алуу менен бул кыргыз жараны деген түшүнүктү киргизет дагы, улуту экенин киргизбей коет. Мен кыргыз улутунун катары кыргыз улуту менен сыймыктангым келет. Ошол учурда ошол менин туугандар, тилим, маданиятым кыргыз экендигин жакшы көрүндүрөт. Бирок туугандар, документалдык тастыктоо келгенде паспорт бул менин жалгыз документим, улут экендигин далилдөөчү жалгыз документ экендигин жакшы билебиз. Ошондуктан ушул мен көргөзүүчү паспортто улуту кыргыз деген жазуу болуусун мен каалайт элем, достор. Жана ошондой эле бул менин укугумдун эч кимден ажырата алуусуна жол бербеймин. Андан тышкары кызыкчылык деген жакшы түшүнүк бар. Башкача айтканда, бул кызыкчылык бир-эки адамдын же болбосо саясий адамдардын кызыкчылыгы болушу мүмкүн. Эмне үчүн мындай деп жатат? Сөйдөгөндө 6 миллион адамдын өздөрүнүн кызыкчылыгы. Бул кызыкчылыгы ошол каалаган адамдар өздөрүнүн улутун көргөзгүсү келген адамдар. Ошонун ичинде мен да жана баса белгилеп кеттим, кыргыз деген улуту жазылып турусун мен ошол менин кызыкчылыгым. Менин ошол кыргыз экениме сыймыктана турган, ошону күндө көрүп тура турган бул менин жалгыз документим, туугандар. Ушул нерсе мен болсун каалайм, ал эми ошол кызыкчылыкты каалабаган кандайдыр бир саясий адамдардын бул сунуштоосу болуп эсептелмекчи. Андан тышкары биздин өкмөттөр эмнени сунуштап кетти? Кыргыз жараны деген жазуу болот. Андан тышкары Россияда, Литвада, Америкада бул ушул сыяктуу паспорттор киргизилген. Туура, бирок Америкада эмне үчүн киргизилгендерин дагы бир себептердин бири бул Америкада каралар бар, билесиздер. Каралар менен актардын ортосуна дайым согуш болуп келген. Буга чейин ошол каралар ошол Америкада, АКШда өздөрү мамлекетин курууга аракет жасаган. Ошол Америка куруудагы башкача айтканда алардын улутуна болгон бири-биринен баягы дискриминация, булар айтып жаткан дискриминация болгондуктан, урматтуу туугандар, бардыгы американец экен деген түшүнүктү киргизүү үчүн ушундай болгон, урматтуу. Ошондуктан биз Батыш Европанын тууралуу эмес, кыргыздын бүгүнкү күндө келип жаткан мыйзамын, жана ушундай бүгүнкү күндө кыргыздардын колдонуп жаткан укугун, жана ошондой эле кыргыздардын бүгүнкү күндө жашоосу кандай болуп жатса, ошол боюнча калуусун сунуштап жатабыз. Андан тышкары, биздин өкмөт айтып жаткан дискриминация боюнча, урматтуу туугандар, бир нерсени эске алышыбыз керек. Менин коллегам жакшы айтып кетти. Дискриминация бул мамлекеттик орган тарабынан болуп жатабы, же болбосо жеке жарандар тарабынан болуп жатабы. Башкача айтканда, бул менен эмнени айткыбыз келди? Жөнөкөй эле нерсе ойлонолу, туугандар. Ал өзбекке,
кыргыз жараны деген паспорту берип койгон күндө дагы, улутун жазбаган күндө дагы туугандар, анын сүйлөгөн сөзү өзбекче, анын маданияты өзбекче туугандар. Ошону карап туруп, ошол дискриминация анын паспорттун негизинде эмес, анын маданияты, анын сүйлөгөнү негизинде карап туруп дискриминация кылса болот туугандар. Мынакей. Эгерде биз мамлекеттик орган тарабынан дискриминация боло турган болсо, биз келгиле кадрларды алмаштыралы. Ошол учурда жакшы татыктуу кадрларды, улутка бөлбөгөн кадрларды алып келели. Эгерде жарандардын арасында ушундай болуп жаткан болсо туугандар, келгиле биз жарандарга башкача аң сезим берели. Башкача айтканда, мен кыргызмын, мен патриотмун, жана ошондой эле мен ушу улуту деген өкмөт айтып жаткан 5 тамганын калуусун каалайм. Себеби ошол менин сыймыгым, ошол менин жалгыз тастыктоочу документим болуп саналат туугандар. Чоң рахмат. Кезек көрүүчүлөрдүн тараптарга суроо узатуусуна берилет. Саламатсыздарбы? Мен Канбатоев Адамбай. Мени кызыктырган суроо бар. Бул өкмөт мүчөсүнө болмокчу. Сиздер айттыңыздар да, бул улуттар аралык дискриминация боюнчачы, ошол паспорттардагы улуттардын жазылышы бул дискриминацияга алып келип жатат дедиңиздер. Ал эми ошол эле убакта 104 дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү биометрикалык паспорттарды кабыл алган дедиңиздер да. Эми ошол өлкөлөрдө дискриминация азыр токтоп калдыбы? Азыр ошол өлкөлөрдө дискриминация болбой улуттар аралык конфликттер азайдыбы же ушул фактылар барбы? Эгерде ошондой улуттар аралык конфликттер токтоп кала турган болсо, анда биз кабыл алсак болот эле да. Эгерде ошол фактыларды көрсөтүп бере алсаңыздар, биз эч кандай көрбөдүк да. Чоң рахмат. Жооп берип кетсек, эми бул жерде бизде абсолюттук нерсе болбойт да, абсолюттук дискриминациясыз жашоо, абсолюттук эркиндик, же болбосо абсолюттук да башка нерселер болбойт. Ошол сыяктуу айтып жатабыз биз. Паспорт жанакы жогоруда преске маалымат берген, ошол сурамжылоо жүргүзгөндө бир өзбек жаран айтыптыр да, мен улутту деген жазуусунун алып салуусуна, алынып салуусуна каршы эмесмин дейт, туура деп ойлойм. Мен анткени окууга тапшырып жатканда башка нерселерге кабылганда мамлекеттик кызматкерлер тарабынан эч кандай кысымга алынбайм. Бирок жөнөкөй жарандар тарабынан кандайдыр бир башкача ой сезимдер, түшүнүктөр болот экен дейт да. Эгерде мен кыргыз жаранымын, мен кыргызмын деп айта турган болсом, көз караш өзгөрөт. Билесизби? Паспортто калмак деген улутту кыргыз деп жазып койсо, бул кыргыз турбайбы деп башкача көз караш болот да. Өзбек түстүү кыргыздарыбыз деле бар, кыргыз түстүү өзбектер деле бар да. Ошол сыяктуу ошондой нерселерден паспорттун улуту деген графа жазууну алып салганда дискриминация кандайдыр бир деңгээлде токтойт, бирок абсолюттук түрдө токтоп калат деген сөз жок. Ошол эле дүйнө жүзүндөгү дискриминациянын түрлөрү бар. Биз жазуудан келип чыккан дискриминацияны айтып жатабыз. Башка дискриминация кечкен жокпуз. Ошондо биз бир өзбек улутундагы мекендешибиздин суроосу боюнча гана ушул талапты аткарып жатат экенбиз да. Жана айтып кеттик, ар бир улуттун укугу бирдей, биз ар бир жарандарыбызга жеңилдик, ыңгайлуулук жана коопсуздук үчүн. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Бекназаров Жакшылык Бекназарович жана менин оппозиция тарапка бере турган суроом. Улуту деген жазууну алып салуу менен бизде коюп койсок деген сиздерде ой болуп жатат. Бирок менен мындай суроо жаралып жатат. Эгерде бизде жараны деген жакта Кыргыз Республикасынын жараны деп турат, ал эми фамилия аты деген жакта мисалы үчүн меники турат. Бекназаров Жакшылык деп. Биз ошондо Кыргызстандын жараны, ал эми менин атамдын атын карай келсек Кыргыз, менин атым да Кыргыз. Андай болсо бул жакта улут деген жазуусу жок деле Кыргыз экеним далилденип жатпайбы? Чоң рахмат, чынында жакшы суроо. Туура, сиздин жазууңузда, сиздин аты жөнүңүздө Кыргыз деп жазылып турат. Бирок туугандар, башка улуттагы адамдардын аты жөнү Кыргыздын фамилиясы менен жазылбай эле да. Андан тышкары башка улуттагы, мисалы, туугандар айтып кеткен өзбек улутундагы адам өзүнүн өзбек экендиги менен сыймыктангысы келип, бирок Кыргызстанда жашап жатканда Кыргыздын жараны экендиги менен сүйүнгүсү келет да туугандар. Башкача айтканда, ал өзбектин Кыргыз жараны деп жазып койгон менен өзбек эч качан Кыргыз болуп калбайт туугандар. Орусту жазып койгон күндө деле орус эч качан Кыргыз болуп калбайт. Кыргыз жараны деп жазып койгон күндө. Биз айтып жатабыз, келгиле, улутун өзү сыймыктангандай, улутун өзү каалагандай боюн калтыралы. Бирок туугандар, ошол өзү каалаган документ, өзү сыймыктана турган документ өз колуна кала берсин. Ал өзүнүн сыймыктануучу жалгыз бир документи туугандар. Ошону эстен чыгарбайлы. Ошондо сиздин жообуңузга таянып мынтсем болот экен. Эгерде мен кыргыз болуп туруп, бирок мен орус болгум келсе, анда мен улут деген жака орус деп жазып алсам болот турбайбы, Эгерде биздин мыйзамга таяна турган болсок, болот. Ал сиздин эркиңиз, биз сиздин укугуңузду тебелей албайбыз. Сиздин өзүңүз эркиңиз, кандай кааласаңыз ошол улутту тандай аласыз. Жообуңузга чоң рахмат. Жыйынтыктоочу сөзүн сүйлөө үчүн сөз төгүндөчү тараптын башчысына берилет. Ыраазычылык эки тараптын ойлорун талкуулоо иретинде азыр бир аз көз чаптара кетсек. Албетте бүгүн өкмөттөн таянган жагы бул улутун көрсөтсө болот, бирок аны микрочиптин ичинде гана көрсөткөнгө болот деп атат.
Бирок биз ошол конституцияда белгиленген кепилдик болгон нормадан келип чыгып, ар бир жаран өзү микрочипте гана эмес, анын сыртында да көрсөткөнгө укугу бар деген позицияны кармандык. Анткени бул биз укуктан пайдаланганга шарт түзүп беришибиз керек. Айырмасы эмнеде? Микрочипти жөнөкөй киши окуй албайт. Микрочипти окуш үчүн анын үчүн технология керек туурабы? Анын үчүн бир органдын аппараты окушу мүмкүн. Жөнөкөй адам өзүнүн улуту орус, өзбек, кыргыз экендигин өзү көрүп же башка көрсөткөнгө документалдуу түрдө тастыктаганга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Мына ошол жерде. Дагы бир жагы, бүгүн улуттук баалуулуктардын жоголуп кетүүсү жөнүндө көп талкуу болду. Бирок биз ага эч кандай каршы эмеспиз. Улуттук баалуулуктар жоголбойт. Бул анткени экөөсүнүн байланышы жок. Биздин бир гана каршы чыкканыбыз бул адамдардын укугу тебеленбесин деп атабыз. Анан ал кадамга баруу үчүн шарттардын деги эле жок экендигин айтып атабыз. Эл аралык тажрыйбаны деле алып келип койгондо деле анын негиздемеси эл аралык башка мамлекеттерде башкача, Кыргызстандагы негиздеме ал таптакыр башкача экендигин айттык. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Аналитикалык сөз үчүн сөз ырастоочу тараптын башчысына берилет. Кайрадан арбаңыздар. Биз жыйынтыктоочу кепке келсек, эми достор, бул жакта абдан маанилүү талкуу болуп жаткан жана эки тараптын ойлору кандай десем, оппозиция тараптыкы толугу менен бизге өттү деп ишеничтүү түрдө айта алам жана эмне үчүн экендигин азыр көрсөтүп беребиз. Эң биринчи биз эмне деп атабыз? Жаңы паспорт үлгүсүндө улуту деген графаны алып коелу деп айттык да. Мунун жакшы жактары мамлекет үчүн эмне экендигин көрсөтүп бердик. Эң биринчи дискриминация болот деп айттык. Биз айттык, дискриминациянын көп түрлөрү бар деп. Оппозиция айтып атат. Биз бирок айттык, ошол паспорттун ичиндеги дискриминация жөнүндө сөз кылып атабыз жана ал бүгүнкү күндө бар. Андай фактылар абдан көп дедик. Ошол нерсени алдын алуунун бир жолу бул биометрикалык паспортто улутун деген графаны алып коюп эле аны микросхеманын ичинде сактап коелу деп айттык. Бул биринчиси. Экинчиси, биздин өкмөт оппозиция кечиресиңер эмнеге таянып атат? Бизге мындай деп айтты да, сыймыктануу үчүн жазуу кала бериш керек деп. Эми биз сыймыктанууга караганда биз мамлекеттин келечегин жогору коюп атабыз да. Тактап айтканда, биз айтып атабыз, булар айтып атат, улутун алып салат дегенчи, бул улутун алып салат деген таптакыр туура эмес көз караш. Биз айтып атабыз, улуту калат деп атабыз. Бирок ошол сыртына эле жазылбайт. Анткени бул эл аралык стандарт. Биз эл аралык стандартка, биометрикалык паспортко өткөндөн кийин эл аралык стандартка жооп беребиз. Анын бири улуту микросхеманын ичинде сакталсын, бирок сыртына жазылбасын деген нерсе деп айтып атабыз. Жана булар тактап көрсөтүп бере алган жок да, оппозицияларчы, мисалы, макул мен кыргыз деген, улуту кыргыз деген жазууну көрүп атам, бирок эмне өзгөрдү? Эч нерсе көрсөтүп бере алышкан жок. Мен сыймыктанам ошону дейт. Биз айтып атабыз, биринчи, өкмөт биометрикалык паспортко өтүү менен дискриминацияны жойот деп атабыз. Экинчиден, кыргыз жараны деген түшүнүк пайда болот деп атабыз. Кыргыз жараны деген түшүнүктүн алдында ошол өлкөдөгү элдердин 80ден ашык улуттун мамлекеттин өкүлдөрү жашайт деп башында айтып кеткем сөзүмдө. Ошолордун бардыгы кыргыз жараны деген статустун алдында биригет деген идеяны көтөрүп чыгып атабыз. Ошол эле учурда айтып атабыз, улут жоголуп кетүү деген бир нече мындай ызылдоолор чыкканда, эмне үчүн оппозиция тарап бизге буга каршы чыккан жок, мен дагы эле түшүнбөй атам. Себеп дегенде, бүгүн сөз негизи ушул жөнүндө болуш керек болчу да. Анткени биз актуалдуу теманы талкуулап атпайлыбы? Кыргызстанда эмнеге каршы чыгып атат? Ошол кыргыздардын көпчүлүгү бул мыйзамда улут жоголуп кетет деген нерсеге каршы чыкканда, биз айтып атабыз, улут деген нерсе жоголбойт. Анткени адам качан улут жоголот? Улуттук баалуулуктар жоголгондо жоголот. Ал эми паспорт улуттук баалуулукка киреби? Албетте паспорт улуттук баалуулукка кирбейт. Ал жарандыкты тастыктаган гана документ. Жана айтып атабыз, эгерде адам улутун сүйсө, адам өзүнүн каада салттарын, маданиятын, материалдык, руханий байлыктарын сыйлайт. Ал эми ал жактагы бир сөздүн өзгөрүүсү же болбосо ошол жактагы улутту деген графанын эле чипке өтүп калысу, бул менин кыргыз эмес экенимди билдирбейт жана менин кыргыз улутумду сүйүүдө эч кандай тоскоолдук жаратпайт, урматтуу достор. Ошондуктан келе бардыгыбыз чогулалы дагы биометрикалык паспортко өтүп коелу, анткени анын Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы жактарын толугу менен тактап көрсөтүп бердик. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү дебаттын катышуучулары. Кыргызстандын жараны катары оюмду билдирип кетким келип атат. Оюндун жүрүшү катары оюм төмөнкүдөй. Эки команда тең, эки тарап тең өзүнүн ойлорун, аргументтерин келтиришти. Мисалы үчүн дискриминация деп бул жак келтирсе, бул жак
ошол өзүнүн жарандарынын улутун көргөзүү эркиндиги жөнүндө сөз кылышты. Ушул эки маселе боюнча оюн бою ошол талкуу болду. Кагылышуулар ушул эки маселе боюнча болду. Мен дагы ошол айта кетүү нерсе, бул Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү Кыргызстанда жашагандан кийин бул Кыргызстан бир мамлекет катары карашыбыз керек да. Бул мисалы үчүн дискриминация деп айтып атышат. Мисалы үчүн Кыргызстан калган мамлекеттерге караганда, калган коңшулаш мамлекеттерге караганда бул сөз эркиндиги, демократия, дискриминация жоктугу боюнча алдыда турат. Мисалы үчүн биздин башка улуттун өкүлдөрү биздин өкмөттө, парламентте көп бөлүгүн түзөт. Бул факт. Демек, бул маселе эмес. Ал эми сөз эркиндиги бул ооба бар. Мисалы үчүн ар кимде балким өзүнүн башка бир өзүнүн улутун көргөзгүсү келеттир. Ооба бар. Бул жерде айтылып кетпедиби? Эгерде биз саясий кадам кылсак, бул ошол дискриминация болбош үчүн деген мааниде эмес. Бул ошол Кыргызстандын жарандарын бириктирип, мамлекетибиз бул Кыргызстан. Кыргызстанга тиешелүү жаранбыз деп баарын бириктирсек, бул бир кадам. Экинчиси, Кыргызстанга тиешелүү бүт атрибуттардын баарын жайылтсак, бул ошол тура болот да. Бул кыргыз мамлекет, кыргыз тили бул мамлекеттик тил болуп тургандан кийин бардыгына жайылтсак, ошондо тура болот. Ошондо бул жарандык, ошондо бул паспорттон улут деген графаны алсак тура болот. Ал эми чип деп айтып атпайбы, чипте болот деп. Чипте бул болгондон кийин алып койсо болот. Эгерде ушул шарттарды аткарып, толук бир программа катары жүргүзсөк, бул калган элдердин баарын ошол кыргыздардын арасына бириктирип, ошол кыргыздардын маданиятын, мамлекеттик тилин жайылтып сак тура болот да. Оюмча ошол нерселерге жетсек, анда бул Кыргызстан калган улуттун өкүлдөрү үчүн жакшы шарт болот да. Себеби аларга дагы Кыргызстандын кызыкчылыгын талашкандай бул шарт түзөт. Ошондой эле биздин калган кыргыздарга окшоп эле калган улуттар ошентип Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөй башташат деп ойлойм. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу оюндун катышуучулары, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул көрсөтүүдө биз эл арасында коомчулукта эң актуалдуу болуп жаткан көйгөйлөрдү алып, ошонун негизинде элге маалымат берүү, талкуулоо максатында чыгарган болчубуз. Жана айтып кетчү нерсе, акыркы учурда ушул ар кандай коомдук тармактарда, ар кандай коомчулукта ушул тема абдан актуалдуу болуп атпайбы? Ушул паспортко 5 графа, улут деген графаны киргизиш керекпи же киргизбей эле коюш керекпи? Киргизсек кандай жакшы жактары болот, ал эми алып койсок кандай жакшы жактары болот деген ошол нерсе боюнча бүгүн талкуу кылалы дегенбиз дебатчылардын арасында. Жана оюн абдан жакшы өттү деп эсептейм. Эми негизинен бул көптөн эле бери келип аткан талкууда себептен кыргызстандык болобузбу же кыргыз болобузбу деген сөз. Себеп дегенде Кыргызстандын аймагында жашаган башка улуттун бардык өкүлдөрүнүн бирдей укуктары жана милдеттери бар тура. Ал кыргыз жараны деп эсептелет да. Ошол кыргыз жараны болгондон кийин бизге ошолорду улут этностук тиешелик жагынан бөлүү керекпи же кереги жокпу деген сөз да. Себеп дегенде паспорт бул кандайдыр бир практикалык документ болуп эсептелет да. Ал сенин өздүк жарандыгын тастыктоочу бир документ болот. Мисалы сен жумушка келсең, сен үй бүлөлүк абалыңды, сен канча жашта экениңди, сенин аты жөнүңдү жана башка маалыматтарды алыш үчүн пайдаланат. Ал эми ошол паспорттагы улуту деген сөз адамдын эч кандай маалымат бербегендиги үчүн жана эч кандай практикалык жөнү жок болгондугу үчүн бир четте алып коюу туура десе. Ал эми бир жагынан карап көргөндө, мисалы үчүн адам өзүнүн этностук тийиштүүлүгүн ар бир жерде көргөзгөнгө укуктуу деп атпайбызбы? Мисалы үчүн бул жагынан карап көрсөк, ооба, адам бир кандайдыр бир документте өзүнүн этностук тийиштүүлүгүн алып жүргөнгө укуктуу. Ал эми бирок чынын айта келгенде кыргыз болуп, өзүнүн маданиятын сактап, өзүнүн ар кандай өзүнүн тилинде, өзүнүн ар кандай жүрүм турумун алып жүрсө, бул эч кандай айырма деле жок болуш керек. Ошондуктан бул жөнүндө элге туура маалымат бериш керекпиз. Жана жанагы микрочипте жазылары тууралуу да элге туура маалымат бериш керек. Себеп дегенде акыркы учурдагы маалыматтар менен көптөгөн коомдук тармактар талкуулардын негизинде көбүнчө адамдар бул жөнүндө толук маалымат алган эмес. Ошондуктан ар кандай каршы пикирлердин жаралгандыгы болуп жатат. Чоң рахмат оюн үчүн, ыраазычылык билдиребиз.
Бүгүнкү талкууда Ысык Көл обласы жеңишке жетти десеңиздер 04 санын 2069 номерине жөнөтүңүздөр. Эгерде тескерисинче Жалал Абад обласы жеңишке жетти десеңиздер, анда 02 санын 2069 номерине жөнөтүңүздөр. Улут сыйлаган уулдарыбыз көбөйүп, Кыргыз туусу дайыма бийиктикте желбирешин тилек кылып, бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз.